Ал ошо московский клиникада эле иштечү. Клиника эмедечи, компаниядачы. И получается, она сейчас где-то у выда Куркинада. Москвада кыргызстандык мигрант келин акча уурдоого айыпталууда. 26 жаштагы Айперинин 6 айлык боюнда бар. Ал 2 жылдан бери Орус калаасында жалданып мекемелерди жууп-тазалап иштечү. Тааныштарынын айтымында, акыркы кезде кош бойлуу мигрант келинди эч ким ишке албай, ал биртке тапкан акчасын Кыргызстанга салып, өзү улам бирөөгө карыздап, акчадан кыйналып жүргөн. 27 февралда Айпери акча уурдоого айыпталып, Москванын Куркино районундагы полиция бөлүмүнө камакка алынган. До этого, во время работы. Ал медклиникадан бирөөнүн сумкасынан 250 000 рубль алып чыгып кетиптир. Биз ортомчу клининг компания аркылуу ар кандай мекемелерге барып иштейбиз. Бирок ал жакта официалдуу ишке катталган эмес. Заказ болгондо эле ишке чакырышат. Анан медклиникада чуу чыкканда алар телефон аркылуу Айперини бир жерге ишке чакырып полицияга карматышыптыр. Такой левый заказ, и просто говорят, тупо они ее подставили. И я там забрала полицию. Деп баяндайт Айпери менен 1 жылдан бери чогуу иштеп жүргөн таанышы. Айперинин Москвада жакын туугандары жок. Ал бир кыргызстандык жигит менен жарандык никеде жашаган. Соту боло элек, ошо сот эми болот экен да. Тушинскаяда болот экен. Область. Канат Айпери камакка алынгандан кийин жашаган батиринин акчаны таап барып, полицияга өткөрүп бергенин айтат. 30 000 жетпей калганда акчаны мен квартирасынан алып барганда, квартирасынын адресин берип коюптур. Ал эже кыйкырып атат. Ал эжелерге эч нерсе болбойбу? Алып салды да, мойнуна алып салган да. Ошо 250 000ден 30 000 эле жетпей атат. Калган акчасын алып барып бердим мен. $500 жетпей атат. Канаттын азыр адвокат жалдап, сотто Айперинин укугун коргоого каражаты жок. Кыргызстандан жардам алууга да мүмкүн эмес. Москвадагы кыргыз элчилигине да өз учурунда кайрылышкан эмес. Адвокат жалдайдык десек, акчабыз жок, сразу бергиле деп атат да, буларчы. Астынан 40 000 бергиле дейт, общий 80 000 сурап атат. Кыргызстанда да ата-энеси да жаңы аварияга попал болушу, алар эми больницадан чыкты эле да, жакын эле мамасы. Москвада медклиникада бирөөнүн сумкасынан 200 000 рубль уурдоого айыпталып жаткан 26 жаштагы 6 айлык боюнда бар Айперинин соту күтүлүүдө. Ага Орусиянын кылмыш жаза кодексинин уурулук беренеси боюнча 2 жылга түзөтүү иштерине милдеттендирүү же 1 жылга абакка кесүү жазасы чегерилиши мүмкүн. Ошондой эле ал чет өлкөлүк жаран катары Орусиядан депортацияланышы ыктымал. Учурда анын жазасын жеңилдетүүгө, керектүү документтерди даярдоого, укугун коргоого Москвадагы кыргыз элчилиги, Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү көмөктөшүүдө. Азаттык кызы, Азаттык, Москва шаары.